Атайын Германияны көрсөтүп атат. Германияда бир окуу жайда студенттер жөнөкөй эле, мусулмандар эмес, мусулман эмес кыздар сыртта скамейкаларда, орундуктарда отуруп алып, мынтип отурушат да. А журналист барып, бул эмне десе, колуна көрсөттү. Омундай болгон мисбакты кармап алып, тазалап атышат. Мусулман эместер, бул эмне десе, бул мисбак, бул эң негизги дарлык касиети, биринчиси адамдын эки бөйрөгү менен боорун таптаза кылат деп атат ошолор. Анан мүлк, иштин мүлкү, анан жана башка нерселер. Караң. Дүйнөдө эки эле өлкөнүн жарандары боор оору менен аз ооруйт экен. Эки эле өлкөнүн жарандары боор оору менен аз ооруйт экен. Бизде боор оору көп азыр аябай күч алды. Индияга барып алмаштырып келе жатат, Кытайга барып алмаштырып атат. Бирок эки өлкөдө боор оору аябай аз катталыптыр. Кайсыл десе, бири Пакистан, бири Сауд Арабиясы. Эмнеге десе, аялдары дагы, күйөөлөрү дагы, балдары дагы мисбакты көп чайнап тишин жуугандыгы үчүн. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын кылган сүннөтүнүн аркасында эгер жасай турган болсо, сөзсүз эле жашообузда рахат бар. Мисвак кадимкидей жыгач, мисвак сатылып келип аткан мисвак, эгер тишибизди дайым жууа турган болсок, анда боор оору болот. Кара. Элементардуу эле нерсе. Эч оорчулугу жок. Машинаңызга салып коюң, чөнтөгүңүзгө салып коюң. Бош мезгилде ышкалап бүт барды. Аялыбыз дагы, кызыбыз дагы, балабыз дагы, өзүбүз дагы. Эгерде 10 сомдук мисвакка ичибиз ооруп жубай турган болсок, анда эртең $10,000 дагы аздык кылып калышы мүмкүн. Караң.